сары жалбырап, саналарга мени азгырат. Терезеге келип тигилсем ай, үнсүз дарак тиктейт жалдырат. Бул ыр саптары 2001 жылдан тарта элдин сүйүктүү ырларынын бири болгон. Жада калса учурда да бул чыгарма ар бир угармандын сүйүктүү жыйнагынын сап башында турары да белгилүү. Чыгарманын тарых таржымалына токтоло турган болсок, обончу аткаруучу Сымык Бейшекеев, ал эми сөзү акын жазуучу Бактыгүл Сейитбекова тандык. Көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган жаңгырбы. Күзгүнөшөр чыгармасынан сырткары бүгүнкү күндө дагы көптөгөн ыр саптары ырчылардын аткаруусунда ырдалып келүүдө. Каарманыбыз Бактыгүл Сейитбекованын бул акындык таланты болсо, бүгүн биз жазуучулук эмгеги жөнүндө баяндамакчыбыз. Бул кыргыздын бир абдан чырайлуу сулуу кыздарынын бири да, негизги каарман. Аны окуган адамдар түшүнөт, абдан сулуу кыз. Анан бул кызды бала кезден кыйнап коюшкан. Бала кезден сулуулугуна кызыгып, наристе кезинен ата-энесинен тирүүлөй ажыраган кыз. Бунун Россияга бул турмуштан бузулуп кыйналып калгандан кийин келет. Мындай тагдыр бүгүнкү күндө Орусия аймагында күн санап өсүүдө. Бактыгүл Сейитбекова Темир тор артында солуган гүлдөр чыгармасынын тарыхын айтуу менен маегибизди баштады. Анын айтымында чыгарманын негизги каарманы кыргыз кызынын чыныгы турмушунан алынган. Бирок аталган баяндамада кыздын аты өзгөртүлүп берилди дейт жазуучу. Муну менен катар ал Айдеминин тагдырындай жашоо көп тагдырдын бири гана деп кейт биздин каарман. Айдеминин тагдырын баяндоонун себеби Бактыгүл айым анын өзүн жоготпой, эрки күчтүүлүгү жаштарга сабак болот деп кошумчалайт. Анткени эч кимге сыр эмес, Москвага келип тагдыры сынган, жашоодон адашкан кыз келиндердин саны арбан. Канчалык кыйынчылыкты көрсө дагы ал жактан эле бирөө сатып жиберет Россияга. Ушул жакка келип, ошондой болсо да, турмуштун канча кыйынчылыктарын көрсө дагы баары бир туура жолго түшөт. Бардык кыйынчылыктарды жеңип туура жолго түшөт, ийгиликтерге жетишет. Каарманыбыздын өзгөчөлүгү катары кыргыз жазуучу айымдарынын арасында алгачкылардан болуп 3 томдук чыгармалар жыйнагын чыгарганын жетишкен. Жазуучунун айтымында аталган жыйнактын негизги темаларынын бири бул кыргыз мигранттарынын жашоосу. Ал кошумчалагандай, Россия кыргыз журту үчүн кичи мекен болуп калган. Жакшы жашоо издеген кыргыз элине чоң мүмкүнчүлүк дейт ал. Чет жакка аттанганынын негизги себептеринин бири бул чыгармачылык изденүү деп бөлүшөт акын. Анан биз ушу поездга отурганда, анда 96 жыл болчу. Купеде келатканда ушу сен эмне баратасың деп сурап калдык да. Жалаң эле жаңы бараткандар бир купе болуп калыптырбыз. Анан ошондо бирөө айтып атпайбы, мен үй алам деп баратам, иштеп үй алам деп. Бирөөсү болсо мен атама машина алып берем, юбилей болот 2-3 жылдан кийин деп, ал ошентти. Мен бир ушу максатым атама бир жакшы машина мингизсем деп. Анан бирөөсү болсо баласына үй алганы келатыптыр. Анан сиз эмнеге баратасыз деп мага сураганда, мен китептеримди чыгарганы баратам. Өзүмдүн акчам жетип, каражатым жетип, китептеримди чыгарсам, анан каражаты жетпегендердин китебин чыгарып берем деген. Эсем абдан күлүшкөн, эже китеп чыгарышсың да ушу Россияга келиштей деп. Эми ар кимдин максаты ар кандай да. Мен ошол максат менен келдим эле, ошол максатыма жеттим. Сиздей кыйын күчтүү талант ээсине, сиздей кыйын кудуретке ээ болгон, Семетейдей гүл чородой шерлерге баарлашып баян айткан ким болгон? Акын жазуучунун белгилөөсүндө талант ага кыргыз элине белгилүү семетечи Сейданай энесинен кан аркылуу өткөн экен. Чыгармачылыкта 20 жылдан ашуун эмгектенип, 9дан ашуун китеби жарык көргөн. Кыргыз жазуучулар союзунун Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы төш белгисинин ээси жана Аружан кыз келиндер коомунун жетекчиси. Таланттуу акын жазуучу, ийгиликтүү аял жана жөн гана бактылуу эне. Улум Алихан кыргыз эстрадасында аздыр көптүр эмгеги бар, таанылып калган жигит. Келиним бар, улумдун жары. Буюрса чоң апа улам деп күтүп турам.
буюрса ошо жазга жок неберелүү болуп каламбы деген тилегибиз бар, үмүтүбүз бар, күтүп атабыз ушундайды. Туулган жер демиң кымбат, тузуң кымбат, сууң абаң баары мага табылбаган, койнуңда жүргөн учур кандай жыргал, мен сага көбүр жаздым сагынгандан. Аталган ыр саптары ар бир чет жакта жүргөн кыргыз мигранттарынын мекенине болгон сагынуусун баяндайт. Акындын белгилөөсүндө чыгармаларынын көбүн өз көзү менен көрүп, угуп, түн ичиндеги ой толгоодон жаралган. Көптөгөн тагдырларга күбө болдум дейт жазуучу. Мындан улам Орусияга жакшы жашоо издеп келген жарандарыбыз айрыкча жаштар ыйманын, ынсабын жана эң негизгиси бул жерге эмне максат менен келгенин унутпаса дейт Бактыгүл айым. Мен кыргыз кыздарына айтат элем, биз кыргыздын кыздарыбыз. Бизге батыштын жоруктары жарашпайт. Кыргыздын кыргыз боюнча калганы жакшы. Боз чаңдары көздөн учуп, көңүлүм өскөн жерге имериле, көңүлүм өскөн жерге Аны менен катар Бактыгүл Сейитбекова чыгармачылыктагы 20 жылдыгын жана 50 жаш курак мааракесин Кыргыз улуттук драма театрында окурмандарынын, калемдештеринин, замандаштарынын жана жакын адамдарынын арасында өткөрдү. Ошондой эле аталган жыйнактын бет ачар аземи Москва шаарында, башкача айтканда Китептин кичи мекенинде да өткөрүлдү. Орусия аймагында жүргөн мекендештердин мекенине болгон кусалыгын тең бөлүшүү, сүйүүсүн арттыруу, руханий жан дүйнөсүн байытуу, аны менен катар алардын жашоо турмушун баяндоо чет жактагы кыргыз акын жазуучуларынын негизги темасына айланган. Мен Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө ишенем. Биз болсо бул жакта Кыргызстандын желегин желбиретип жүрө беребиз. Кыргызстандын жаштары Кыргызстанды көтөрөт деп ишенем. Бул жактан илим алган билимимди Кыргызстанда аябай жакшы жакка өзгөртөм деген ниеттемин. Аябай чоң менден неме күтүп атышат да, чоң иш. Мен аны актайм деп ойлойм. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз Москванын жогорку окуу жайын биринде билим алуу менен катар, ал жакта кыргыздын желегин желбиретип, кыргыз экендигине сыймыктанган мекендеш студент жигиттер. Алган билимин Кыргызстандын өнүгүшүнө жумшайм деп ниеттенген Нургазы Москванын мамлекеттик Унаа жол техникалык институтуна учурунда кыйынчылык менен болсо да тапшырып, сынактан өз күчү менен өтө алган. Ал эми бүгүнкү күндө ал 4-курстун студенти. Бул убакыттын ичинде жогорку окуу жайдын алдыңкы студенттеринин санын толуктап келет. 2010-жылы 1-курска тапшырган Московский автомобильный институтун. Специальность боюнча автомобильный транспорт. Факультет тоже автомобильный транспорт. 2-нчи курстан баштап лидер болгом. Андан кийин 3-нчи курстан лидер бардык студенттердин лидери болгом. Бул жакка тапшырганда тест тапшыргам, общий тест эле. Конкурс болгон. Ошо конкурстан мен жакшы тест тапшырып, ошо өтүп кеткем. Талыкпай окуп, илим жагынан да көп жетишкендиктерди багынткан Нургазы кыргыз студент балдарынын башын бириктирип, алар менен биргеликте "Менин өлкөм" аттуу сынакта Кыргызстандын каада салт, үрп-адаттарын, дегеле кыргыз ким экендигин билдиришип, ал сынакта жыл сайын алдыңкы орундарды ээлеп келишет. Городской шум, не заглушит мой блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус. Городской шум, не заглушит мой блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус,
Ар бир адамдын чет жакка чыкканда атуулук сезимдери күчөйт экен. Мени Москва шаары чыныгы атуулдукка, Кыргызстандын байрагын бийик көтөрүп жүрүүгө үйрөттү дейт Нургазы. Мындай сезим ар бир эле мен кыргызмын деген студенттин ичинде болсо керек деп кошумчалайт ал. Мага болсо ушу патриоттук сезим бар болуп калат экен, келгенден кийин алыс өзүң жериңен алыстаганда. Кыргызстанда жүргөндө өзүң билбейт деле экенсиң монда патриоттук сезим. Аңа алыс болгондо ушу патриоттук сезимиң ачылып, Кыргызстанга бир нерсе кылыш керек деп немелериң болуп калат экен. Кыргызстан атын чыгарып, желегин желбиретип дегендей. Андан кийин ошо биринчи конкурсубуз дал ошо как раз Моя страна деген болду. Ошого катышып биринчи месте алдык да. Андан кийин ошодон кийин башка конкурстарга катышып баштадык, бардыгынан жеңиштерге жетишип. Москва мамлекеттик унаа жол техникалык университетинин тарыхы өткөн кылымдын башынан башталат. Жалпысынан окуу жайда 18 миңден ашуун студент билим алат. Алардын ичинде 48 өлкөдөн келген 900 чет өлкөлүк студенттер билим алышат экен. Ал эми бүгүнкү күндө бул жерде кыргыз студенттердин саны 20га чукул. Бирок алар аздыгына карабастан башка өлкөдөн келген студенттерге салыштырмалуу активдүү келишип, өздөрүн лидер катары көрсөтө алышкан дейт окуу жайдын жетекчилери. У меня такое впечатление сложилось, что их... Менин байкоом боюнча 900 чет элдик студенттердин арасынан кыргыз балдары өздөрүнүн биримдиги, ынтымагы жана кыргызмын деп сыймыктанганы менен айырмаланып турушат. Албетте, мен мугалим катары бул балдардын баары мамлекетке кайрылып келет деп кепилдик бере албайм. Бирок бул жигиттер коомдук иш-чараларда өз мекенин жогорку деңгээлде көрсөтүп, элине болгон мамилесинен Кыргызстандын келечеги кең болуш керек деп ишенем. Помогает и в учебе. Ал эми болочок инженер Эламан азыр 2-курстун студенти. Анын максаты Москвада жогорку окуу жайды аяктаган соң сөзсүз Кыргызстанга кайтып келип, ал жерде иштеш. Эламандын айтымында ачуучундук болсо да, бул жерде берилген билимдин деңгээли Кыргызстандан кыйла күчтүү. Жашаган жерибиз вообще када айына семестринде төлөп коебуз, 6 айына. Анан жашап жүрөбүз. Свет, суу бардыгы бекер, жеген тамактарыбыз өзүбүздөн. Жашаган жерибиз абдан жакшы, кооз. Эч жагына претензия деле жок, эч кандай. Бардык адамдар жакшы мамиледе. Сен кыргызсың, сен мындай нациядансың, сен башка улуттансың, сен эмнеге бул жакка келдиң деп эч ким сурабайт. Потому что бардыгыбыз бир жактан келгенбиз, бир жерде окуйбуз. Менин байкашымча, бул окуу жайдын студенттери убакытты туура колдонушуп, бир да саатты пайдасыз кетиришпейт экен. Чоронун айтымында ал окуудан кийин спорт менен машыгып, ал эми дем алыш күндөрү иштейт. Мына ушинтип өз камын өздөрү көргөн студенттерди көрүп, суктанбай да койбойсуң. Мен биринчи курсту бүтүп барганда, ата-энем аябай сүйүндү да, мен балам биринчи курсту бүтүп келди деп, мага аябай катуу эме болду да, кандай сүйүнүчтүү. Аны ойлодум да, если мен биринчи курсту бүтүп барсам эле ушундай болуп атат, а эгер мен 5-чи курсту бүтүп барсам эмне болот анда? Аябай чоң менден эме күтүп атышат да, чоң иш болот. Мен аны актайм деп ойлойм. Мына бул Москвада кыргыз студенттер сапаттуу билим алып, кийин аны өз элиме, өз жериме барганда колдонсом деген үмүттө. Ата-энелерин ишеничин актап, мекенге кызмат кылабыз деген студенттердин бул сөздөрү кур эместигин чет жерде жүрүп жасаган иштеринен көрүү айта алам.